Бишкектин көчөлөрүн караңыздарчы. Баңгизат жарнама болбогон көчө калбады. Көчөнүн кесилиштерин караңыздар. Чоң үйлөрдү караңыздар. Дарбазаларды караңыздар, короолорду караңыздар. Электр жанакы шиттерди койгон жашыктарды караңыздар. Бүтүндөй баңгизат. Буга ким жооп берет? Ички иштер министрлиги кайда карайт? Бишкек шаардык башкармалык кайда карайт? Ким жооп берет буга? Ошол жарнамаларга. Саламатсыздарбы, урматтуу Адахан Гүзөнбаевич, министрдин орун басары Абдиев Нурбек. Бул боюнча биз деген ар дайым жергиликтүү бийлик менен чогуу жумуш алып барып атабыз. Ошо интернетте булактар же болбосо көчөлөрдө жазгандар боюнча деген жазууларды өчүрүү, ошо жазган объекттер боюнча кимдер жазып атат, кандай наркозаттар таратуу боюнча өзүнчө жумуштарды биз ар дайым жүргүзүп келебиз. Бирок бул азыркы убактагы мезгил талабы боюнча жаңы наркозаттарды таратуу боюнча жаңы ойлонуп чыккан ыкма экен. Ошол боюнча бул боюнча жумушту азыртан жаңы жумуш менен жумуштар алып барылууда. Рахмат. Мен сизге сунуш берейинчи анда. Кимдин имаратынан, кимге таандык имараттан ошондой жарнама табылса, ошол имараттын ээсин жазага тартсаңыздар, заматта жок болот. Эң кыска каражат кетирбей турган эффективдүү жол ушул. Кимдин имаратынан чыкса, ошонун ээси жоопко тартылышы керек. Рахмат сунушуңузга. Бишкекте көчөнүн бүтүндөй бүт бардык имараттарды караңыздар. Бүтүн баңгизат. Сырттан келген конокторду көчө менен жетелеп жүргөндөн киши уялып калдың. Бардык жерде эле гашиш, машиш, мефедрион, ал бул бүтүндөй адрестери менен турат. Бул уят маселе. Ушуга терең көңүл бургула. Жанагы маселени айтайын дагы. Кимдин имаратынан, кимдин менчигинен чыккан болсо, ошону каттуу жазага тартсаңыздар, күн түн көзөмөлгө алат, ошону жоготуп турат.